Регионда Абалким автордық программасы. Саламатсызбы? Урматтуу депутаттар, быйыл парламенттик шайлоо жылы. Бул жылы өтүүчү парламенттик шайлоо буга чейинкилерине караганда алда кызуу жана күчтүү атаандаштыктын шартында ар кандай ыкмаларды колдонуу менен коштолот сыяга. Мындай пикирди президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттеги сөзү да бышыктап турат. Президент шайлоого кимдер катышат, кимдер катышпайт, партиялар кандай курам менен барышат дегенден маселе жоктугун, бирок кандай болгон күндө да шайлоо үчүн бүтүн өлкөнүн коопсуздугун тобокелге салбоону эскерткендей болду. Абалким ажоодо кайсыл бир тараптардын шайлоо алкагында массалык башаламандык же ушуга окшогон Кыргызстандын туруктуулугуна доо кетирүүчү провокациялык аракеттерге барышы мүмкүн деген маалыматы бардыр. Адатта шайлоодон кийин нараачылыктар болбой койбойт го. Шайлоого ким кандай катышса, ал өз эрки. Бирок шайлоодон кийинки турмушту өлкөнүн келечегин унутпайлы. Шайлоону мамлекеттеги тынчтыкка кедергиси тийгизбей, инвестициялык климатка залал келтирбей өткөрүүгө биз бардыгыбыз милдеттүүбүз. Мамлекеттеги тынчтык, жарандарыбыздын коопсуздугу баарына кымбат экендигин эстен чыгарбайлы. Коомубуздун ачыктыгын пайдаланып, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жалпы коомго тануулагысы келгендер да жок эмес. Бирок элдинче партиялардын бийликке карата нараачылыгын келип чыгышын негизи бир эле нерсе шарттайт эмеспи? Бийлик кайсыл бир же бир нече партияны өзүнө формалсыз форматта түптөп алып, анан мамлекеттин колунда турган рычагтардын баарын колдонуп, ошол партияны кантип болбосун көпчүлүк мандат менен парламентке алып келүүгө аракет кылышы. Мындай шартта албетте бийликтин көлөкөсүндөгү партиялар шайлоодо кандай мыйзам бузуучулуктарга барса да көз жаздымда калат. Алар үчүн баары мүмкүн дегендей шарт түзүлөт. Ал эми башка партиялар үчүн болсо мыйзамдын ар бир тамгасы иштейт дагы, кандайдыр бир майда барат эреже бузууларга жол берилсе, дароо чара көрүлөт. Бул албетте нараачылыкты жаратпай койбойт. Бирок президент бул ирет андай болбошун, бардык партияларга бирдей мамиле жасалаарын айтты. Мен бардык партияларга карата бирдей, менден бардык партияларга карата бирдей мамиле болот. Өзүн айтып тургандай, партия деген жалпы коомдун гана бир бөлүгү. Мен кайсы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайланып келгем. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге мен даярмын. Деген менен коомчулукта айрым маалымат каражаттарында деле жакынкы айлардан бери аты көпчүлүк жерде аталып баштаган Биримдик партиясы дал ушул сөз болуп жаткан бийликчил партиялардын сап башында турат деген маалыматтар тараган. Бирок партиядагылар азырынча бул сөздөрдү четке кагып келет. Маалыматтарга караганда Биримдик партиясына азыркы учурда парламентте отурган көпчүлүк депутаттар кошулууга жан үрөп, ал тургай бири-бири менен талашып, Ак үйдөгү бир кабинеттин оозуна тизилип, жарышып жатканы дагы сөз болууда. Демек бул партияда негизинен учурдагы чакырылышта депутат болуп отургандардан куралышы мүмкүн болуп турат. Ал эми эл арасында болсо азыркы депутаттардын кимисин кайрадан парламентте көргүңүз келет деп сурап көрсөңүз, баары түшүнүктүү болот. Буларды вообще эч кимисин көргүм келбейт. Бүт жемкорлор, бүт барды неме? Эч кимисин каалайм менчи. Бирин да каалайм. От бир эле турат, ээрил алмашат, үстүндө ээри барга, ээрил алмашып калган ток минутат да бу немени. Элге бир пайдасы жок нерсе болуп эстенет. Мен эч кимисин кааламайм. Бирөөсүн да кааламайм. Себеби бу мамлекеттин элдин ички аурасын түшүнбөгөн адамдар барып атат. Улут дегенде, мамлекет эмне дегенди түшүнбөгөндөр болуп атат да. Вообще бирине ham кайлабайт элем. Эми булар канча жылдан бери болуп атат. Ошол эле сөз, ошол эле ыр, ошол эле Кыргызстан. Базардан башка эчтеке кургула эле Кыргызстанда. Эч кимисин каалабайм. Эмне себептен? Себептен элге эч кандай пайдасы жок да, жөн гана отурушат. Мындай болгону менен эгер бийлик 1-2 партияны алга сүрөй турган болсо, алар мандатка ээ болот. Айлаганча. Бул аракетти негизи туура түшүнүүгө деле болот. Ким эле өз бийлигин колдон чыгарып, анын көзүнүн карасы менен тең айланбаган адамдарды парламентке алып келүүнү кааласын. Бирок маселе президент өз сөзүндө айткан шайлоодон кийинки
Кыргызстандын жашоосу тууралуу болуп жатпайбы? Демек, бул маселе айланып келип кайрадан бийликтин өзүнө келип тагыла турбайбы? Шайлоого катышып жаткан бардык партияларга меники сеники дебестен бирдей адилеттүү мамиле жасалса, эч кимге жан тартпай, баарын тең реалдуу түрдө элдин өз эрки менен добуш беришине шарт түзүлсө болгону. Ошондо эл тандоосу менен дагы 5 жылдык мөөнөткө эл өкүлдөрүн шайлап алат. Алар барып Кыргызстанды чындап өнүктүрө алчу, чыныгы реформатор өкмөттү түзүп, өзүнүн эмес элдин кызыкчылыгын ойлогон татыктуу депутат болуп иштеп берет. А балким, саламатта калыңыз.